Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сүйікті көрермен, урматтуу бир тууган. Кайрадан эле сахабалар өмүр баянаттуу сабагыбыз. Бу сапар биз Ади ибн Хатим ат-Таи деген сахаба жөнүндө өтөбүз. Ал жөнүндө Умар ибн Хаттаб адамдар күфүр болуп атканда, küfürlük dinin tandap olup atkanda sen iman keltirgensin. Wa arafta iz enkeru adamlar tanıp atkanda sen tanıgansın. Adamlar kıyanat kılıp atkanda sen wadaga beken bolgonsun. Adamlar ketençiktep, çettep, kaçıp atkanda sen aldıga umtulup kelgensin. Деген мактуу сөз бар. Hicrattın 9. yılında Arap padişalarının içinden bir padişa İslam'da öz ihtiyarı menен kabul aldı. Бұл albatta ağa çeyin öte çoğ düşmanlık, tekebirçilik jana karşılık görsetip bütkөндөн кийин Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga toң boyundu kılıp жүрүp akırı baş iydi. Бұл Adi ibn Hatim at-Ta'i деген ulu sahaba. Atasının öte aykul, bereşen jomart eken деген tarixi көп жерде айтылып келет. Adi özünün бұл padişalığın mal, mülk, байлықты atasından muras algan insan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinin kadimkide Allah buyurganday her bir burçka jetkirip emgek kılıp iştep attı. Ağa Araptardın ayıl, elet kıştaktары, elet boyunca, şahar boyunca gelip akırın birin ekin gelip İslam'a girip atıştı. Adi Peygamberin davatı tamırlap atkanın görüp kadimkidey içi tarıp attı. Peygamberдің жетекчилиги бардык жерде баш багып, İslam желеги желбиреп атканын көргөн Ади эмнегедир жүрөгү караргандан кайра катып атты. Сахабалардын көчө бойлоп дават кылып жүргөнүн, мусулмандардын көбөйүп атканын, башка дин өкүлдөрү бирин экин исламга кирип атканын көрүп, аябай динди жана пайгамбарды жек көрүп душмандыгы барган сайын артып атты. Ошентип İslamga al 20 yıl üzgültüksüz düşman bolup yaşayıverdi. Adi'nin İslamga girgen bir okuyası var. Anda sözdü özüne vereyle özü mıhtılap aytıp beret emes be. Paygambardın dininin maga jek көрүнген din жок эле. Пайгамбардын сахабаларынан жек көрүндү мага инсан жок эле дейт өзү. Мен бир өзүмдүн коомумда христиан православ динин тутунган, өз коомумда салаваттуу өзүмдүн кадыр баркым бар инсан элем. Албетте, Араб падышаларынын катарындагы инсан элем. Мен бир күнү Muhammed жөнүндө угуп калдым. Анын бул иштерин аябай жек көрүп угат элем. Анын армиясы, анын сахабалары шаар аралап динге чакырып жүргөндөрүн көрүп жийиркенчелем. Бир күнү мен кызматкеримди чакырып, төөлөрдүн эң семизин жана күлүгүн даярдап, таптап багып кой. Ол Muhammed жана анын сахабалары биздин шаарды каптап келгенде минип жылып кеткенге жеңилирээк болсун дедим. Ошентип күтүп жүрдүм. Бир күнү кызматкер кулум шашылып кирип, баягы кылган максатыңызды жүзөгө ашыра берсеңиз болот. Анткени сахабалар туш-туш көчөдөн кирип, динге кирбейсиңерби десе, эл макулдуп эле кол кошуруп куп болот деп динге кирип атышат. Каршылык деген жок аларга таптакыр. Бул эмне болду? деп кулум да чочуп кетти. Мен ошондо дароо ордунан силкирип кагынып туруп, үй бүлөмдү мингеле чыккыла, камнангыла, чогулткыла, жыйналгыла деп атып,
төөлөргө минип качып чыгып кеттик. Аркамды карабадым. Коопсуз орунга баргандан кийин үй бүлөмдү бир сыдыра тиктеп, баарыбыз түгөлбүзбү десем, кашайып карындашым калып калыптыр. Бир тууган карындашымды Мухаммадка жанан сахабаларына туткун кылып салып бердимби деп өзүмдү жек көрүп туруп калдым. Башым маң, көзүм карарып калды. Артка кайтайын десем Мухаммад жана анын сахабалары. Кой. Алтысаным аман ден соолугум чың болгон мезгилде эсен аман бара турган жериме барып алайын деп үй бүлөбүз менен сапарыбызды уланта бердик. Ошентип мен Шам мамлекетине келип, ал жерден орун алып туруп калдым. Ал эми менин карындашыма эмне болуп атканын кадимкидей элестетип кыйналдым. Мага жеткен кабар боюнча Шам мамлекетине дагы келген кербендерден карындашымдын туткундар катары эле Мухаммад пайгамбардын алдына туткун болуп баргандыгы жөнүндө маалымат жетти. Мадинага, Ясрибке кадимкидей туткун болуп кириптир. Мечиттин алдына кадимкидей жыгачтардан тосмо кылынып, колдоруна кишен салынган аял туткундар өзүнчө, эркек туткундар өзүнчө сакталыптыр. Анан Мухаммад менин карындашымдын жанынан өтүп бара жатса, карындашым ордунан туруп, эй Аллахтын элчиси, ата эне өлдү, журт жоголду, перзент ачкадан ыйлап атат. Жакшылык кылсаңыз бизге, сизге Аллах жакшылык кылсын дептир карындашым. Пайгамбар, сенин журтуң ким? Ата тегиң ким? Десе, карындашым Ади ибн Хатим да. Ади ибн Хатим менин агам. Аллахтан жана анын элчисинен качкан качкынбы? Деп гана жооп бериптир пайгамбар. Пайгамбар ошентип басып кетиптир. Эртеси күн болгондо дагы ошол жерден өтүп бара жатса, карындашым дагы ошол сөздү айткан экен. Пайгамбар ошентип эле жооп бериптир. Үчүнчү күн өтүп бара жатканда ал менин карындашым ордунан туруп сүйлөбөптүр. Пайгамбардын аркасында келе жаткан, ордундан тур ордуңдан деп ишарат кылып, кечеги сөзүңдү дагы айтып калсаң пайгамбарга деп пайгамбардын аркасынан има ишарат кылып белги берсе, карындашым туруп, эй Аллахтын элчиси, ата эне кыргын болду, журт тозуп азды, перзенттер эмчек сагынып ыйлап атат. Жакшылык кылсаңыз сизге да Алла жакшылык кылсын дептир карындашым. Пайгамбар карап туруп, ошенттим, сага жакшылык кылдым дептир. Карындашым шашып кетип, мен Шамга тууган уругума кетким келет дептир шашып. Пайгамбарыбыз, шашпай тур, сени жалгыз жөнөтө албайбыз. Сени тааныган ишеничтүү адамдар болсо кербен арасында, ошого кошуп жиберебиз дептир. Эгерде өзүң тааныган билген кербен арасындагы ишеничтүү адамдар болсо кабар бер, биз кошуп жиберебиз дептир. Ошентип пайгамбарыбыз басып кетиптир. Аркасындагы баякы мага ишарат кылган ким деп жанымдагылардан сурасам, бул Али ибн Аби Талиб деди. Кандай бир укмуш инсан менин бошошума себепчи болду деп, анан мен негедир жүрөгүм менен исламды жактырып калдым. Ошентип кербен келгенге чейин, кербенин арасында мен тааныган адамдар келгенге чейин туруп калдым. Анан пайгамбарга карындашым келип, эй Аллахтын элчиси, менин элимден, элимди тааныган, мен тааныган адамдар Шамга жөнөп атыптыр. Мен ишенем, алар мага ишенет деген экен. Пайгамбар ага үйүнө жеткенге чейин кийим кече, тамак аш, суусундук, азык оокат, гүл азыгын камдап берип, анан чыгарыптыр. Анын кербе менен келе жатканы бизге алдын ала жетип калды дейт Ади ибн Хатим. Биз кулак түрүп отурдук. Каерге келди экен? Качан келет экен? Ким менен келет экен жана кантип келет экен деп күтүп аттык. Бир учурда үйдө отурсам, перзенттеримдин бири эшикти тарс ачып кирип эле, ата, тиякта бир караң келе атат деди.
Акырын көз чаптырып карасам, ал менин тууганым. Ооба, бул Хатимдин кызы деп чуркадым. Шашып бардык. Учурашайын десек, биринчи айткан сөзү: тууган уругунан каттоону үзгөн залым деп мага сөөмөйүн кезеди. Мен айттым, башымды төмөн кылып кечир дедим. Ал мага: үй бүлөңдү, уулуңду, кызыңды, жубайыңды төөгө мингизип, бир тууган кара чечкей кыз карындашыңды унуттуңбу деп мага жекиретип деди. Карындашым десем, сүйлөбө мага деди. Эптеп оңуна солуна өтүп отуруп, ыраазы кылып анан жанына отурдум. Анан ал аябай этияткер, аябай сөз таптаган инсан эле. Мухаммад жөнүндө оюң кандай деп биринчи эле берген соболума: Аллахын аты менен ант ичем. Колуңдан келсе, тезинен барып исламды кабыл алып мусулман болуп ал деди. Эмне дейсиң? Ооба. Биринчи барып исламга киргендерге өзүнчө Алланын алдында сыйлык бар. Эгерде ал пайгамбар болсо, эгерде ал падыша болсо, байлыгың байлык боюнча, мүлкүң мүлкүң боюнча калат деп мага акыл үйрөттү. Тезинен даярдыгымды көрүп, камылгамды кылып, дароо эле эч кандай элчи чабар менен жөнөтпөй, өзүм эле пайгамбарга, Ясрибке, Мадинага кирип келдим. Мен колум менен пайгамбардын колун камап учурашкым келди. Мечитте экен, кирдим, салам бердим. Пайгамбар: бул ким деди. Сахабаларынан ага менин атымды жеткиришти. Бул Ади ибн Хатим. Пайгамбар мага келип, колумду кармап туруп, жүрү үйгө деди. Үйүнө алып барды. Жолдо бара жатсак, капкара денелүү, картайган бир кемпир жанына бир небересин ээрчитип алып, пайгамбар токтотуп алып, өзүнүн муктаждыгын айтып бүткөнгө чейин пайгамбар кол кошуруп, төмөн башын төмөн салып угуп турду. Анын сөзүн угуп бүткөндөн кийин анын муктаждыгын чечип берип, анан мени кайрадан колумдан кармап алып үйүнө жөнөгөндө: бул падыша эмес, бул пайгамбар дедим. Падышалар элдерди мынтип укпайт, бул пайгамбар дедим. Үйүнө киргенден кийин ичине курманын кабыгы толтурулган, катып калган бир жастыкты менин алдыма отурсаң деди. Мен пайгамбардын алдында бийик туруп, мындай жастык отуруп алгандан уялдым. Сиз отуруң дедим. Пайгамбар: жок, сен отур деди. Жок, сиз отуруң дедим. Жок, отура бер деди. Анан пайгамбардын сөзүн эки кылбай отуруп калдым. А пайгамбар болсо топурактын үстүнө чөк түшүп отуруп калды. Ошондо бул падыша эмес, бул пайгамбар дедим ичимден. Кийин мага бурулуп: Ади, сен Ракуси эмес белең? Бул христиан дининде бажычылардын дагы, салакчылардын дагы ролун аткарган инсан. Ооба дедим. Сен өзүңдүн коомуңдун, журтуңдун кылган дыйканчылыгын, соодасынын 1/4 бөлүгүн алып турган инсан эмес белең? Диниңе да туура келбейт ошол мезгилде, туурабы деди. Ооба дедим. Ошол учурда: бул анык пайгамбар дедим. Кийин мага: Ади, исламга кирүүңдөн тыйып аткан нерсени айтайын. Мусулмандар кедей, колу жука, жакыр деп атасың. Алланын аты менен ант ичип айтам, жакын арада Аллах момун мусулмандарга бир байлык берет. Ал учурда зекет ала турган инсан табылбай калат. Эсиңден чыгарба деди. Ади, исламга кирүүңдөн балким мусулмандардын санынын аздыгы, мусулмандардын душмандарынын санынын көптүгү сага тоскоол болуп аткандыр. Угуп кой дагы. Жакын арада Аллах Таала бизге кененчилик берет. Палестинадан бир аял жалгыз өзү төөгө минип, Алланын үйү болгон Каабага, умрага, хажга келип кетет. Эч бир душман да анын жолун тоса албайт. Бүт бардык душман жер менен жексен болуп жок болот. Бардык жерди мусулмандар каптайт деди. Ади, исламга кирүүңдү сен падышалык, бийлик,
kafirlardın kolunda dep atsan kerek. Musulmanların kolunda padişahlık, eğilik yok dep atsan kerek. Buyursa jakın arada bul Hurmuz ulu Kisra'nın çebi, anın padişahlığı, anın baylığı da jıgıtılıp musulmanların koluna ötedi. Uğup koy esinden çıkarba. Degende ordundan kıymıldap kettim. Kisra deysbi. Kisra'nın padişahlığı kulatılıp anın baylığı siz musulmanlara götөbü dedim. Peygamber ova Kisra'nın padişahlığı kulatılıp ankene al kılımdar boyu kulabagan çoğun padişahlığı ile. Pers padişahlığı. Oşol uçurda özümde jinap durup közüme kılgırgan jaştı ağızudan uyalıp durup söymöyümdü biyik kötörüp Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Rasulullah. İbadat kılınuğa bir Allah'tan başka ilahtar yok. Jana siz Allah'tan elçisisiz dep kübölük berip İslam'a girdim. Oşentip Adi uzun ömür yaşadı. Adi aytadi. Peygamberin bayağı aytkan ekö жүзөк açtı. Gördüm. Antkeni Palestina'dan bir ayal özü жалгыз töge çıgıp alıp, minip alıp Ka'baga gelip, umrasını hacim bütürüp ketkenin gördüm. Kisra padişasının padişahlığı kulatılıp baylığı musulmanlar tarafı ötkönün de gördüm. Bирок эми zeket bергende albay koya turgan adam kaçan bolat eken dep küttüm, bирок көрө албай калдым dep arman kılıp ötüp ketkeni var. Bирок Allah Taala al üçüncü belgini Umar ibn Abdülaziz degen halifanın doğruna tuş kıldı. Al uçurda baylar uşunçalık köböyüp, baylar ertemenen түшүндө geçinde baylığın koltuğuna koltukta alıp, göçö izdep, zeketin alçı adamlardı jaldırap izdeşçüle. Bir eşik açılıp, emne geldiniz dese, zeketimi alıp koyunçu dese, çok. Özüme жетişti var Kudayga şükür, men de bereyin dep atkam da, dep eşik jabılıp kaldı. Karagıla uşunday bir baylık bar, musulmanlar bardar jaşap öttü. Oşol üçün Umar ibn Abdülaziz özünün jardamçılarına talağa, tüzgü, toğlurgo, januarlarga, kanattularga jem taştap, ürün çaçıp, jem berip koygula. Adır aşıp bara jatkan kafirlar musulmandardın bitirdiginen, sarangdığınan kanattuları açığa kalıp bir devesin dep, kanattularga çeyin bagıp duruşkan bay, bardarlık zaman ötkön. Süyüktü bir tuğan. Adi al Peygamberga karşı düşman ele. Peygamberin jönököy jupunuluğu. Musulmandardın mıhtılığın sıpattağandan ulam İslam'a girdi. Siz dağı bürün İslam'a kirgiziş üçün sırtkı kelbetiniz, mamileniz menen İslam'a çakırcı jupunu musulman bolun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.